Саламатсыздарбы, урматтуу жалпы борбордук телеканалдын көрүүчүлөрү, кайрадан алып баруучу мен Нурмат Абыкеев. Бүгүнкү күндө дагы баарыңыздарга мындай жакшы маанайыт бөлүшүп, андан сырткары ушул чыгармачылыктын чыйыр жолуна канчадан бери киришип, канча убакыттан бери ушул эл алдына чыгып, жакшынакай ырларды аткарып, андан сырткары ушул азыр элибизде мурда мисалы үчүн кайсыл жерде, кайсыл жакта гастролдо жүрөсүң десе, ырчылар ошентип жолукса, азыркы көп ырчылар кайсыл жакта тойдо болдуң деп сүйлөшүп калышкан да. Ансыгандай азыркы убакта ушундай тойлордо жакшы кызмат кылып келаткан Назгүл Мамбеталиева эжекебиз бар. Саламатсыз. Саламатсыздар. Эми биздин көрүүчүлөр менен жакшылап бир учурашып коюңузчу. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Буга чейин эфирге келгенсизби? Эфирлерге чыккансызбы? Буга чейин башка компаниялар менен эфирге чыккам. Ал жанакы сетовый маркет катарында кеткен немелер менен чыккам, анан тойлордо даярдап жүрөм. Эми өзүңүз ушул ырчылыкты канча убакыттан бери аркалап келатасыз да? Бала кезде макул. Мектепте окуп жүргөн ал убакыттарды өткөрөлү. Бирок кийинки ушул тойлорго келип, ырдап калганыңызга. Кийинки тойлорго келип ырдап калганда бир топ эле жылдар болуп кетти окшойт. Ошо кичинекей чогулуштарда, кичинекей тойлордо ырдап жүрчүмүн. Ошо где-то бир 7-8 жылдар болуп калды. 7-8 жылда, буга чейин эмнеге ырдабай жүрдүңүз? Буга чейин ырдайм деп деле атайын эме кылган жерим жок, мындай ырдап чыгайын деген. Бирок чаккан тойлордо баягы өзүмдүн кичине ырларымды ырдап жүрчүмүн да. Эмне себептен ошо мурдатан баягы чаккан жерлерде ырдап, бирок мындай чоңураак, мындай чоң концерттерге катышып дегендей андайларга кызык жок болгон? Ойлонуп отурмун деле ал жөнүндө. Эмне кысым болгонбу сизге? Жок, кысым деле болгон эмес. Эч ким тийишкен жокпу? Балким жерден. Жок, алар наоборот колдошот. Ырда дешет, бирок мындай өзүм эле ошо тарткынчыктап жүрсөм керек. Чоң жерлерге ырдагандан тартынып жүрсөм керек да. Аалымдардын жакшы сөзү бар экен да. Кудай ар бир инсанга өзүнчө бирден талант берет экен да. Мисалы үчүн кээ бири куруучу болот экен, кээ бири тигүүчү болот экен, кээ бирөөнө ошондой сиздикиндей болгон жакшынакай үндөрдү берет экен. Анан ошол ар бирөөнө берген таланттын өзүнүн да бир сурагы болот деп коет экен да. Ошол мен сага момундай талант берсем, эмне үчүн ошону сен аткарган жоксуң депчи. Анан ошону эч болбосо да кеч болсун деп кичине убакыт өтүп бараткан убакта баштайын деп чечтиңизби? Ырдасамбы деп кийинчерээк чечтим, себеби бул ырчылык чоң апаман калса керек да. Мага чоң апам жамакчы адам болгон. Өзүмдүн атам да ырдап келет, атамдын туугандар, карындаштары да ырдашат да. Анан ошол экилерди көрүп мен деле ырдасамбы деген ой келе баштады да кийинки убактарда. Азыр ошондо жакшы бир ырыңызды жалпы биздин көрүүчүлөр менен көрүп алалы. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, мүмкүн болсо бизде Instagram, Facebook, YouTube баракчалары аркылуу дагы баракчаларыбыз бар. Ошол баракчадан биздин берүүдөн Назгүл Мамбеталиева деген айымга өзүңөрдүн жакшы добушуңар, жакшы каалоо тилегиңер, жакшы сөзүңөр болсо жазып кое берсеңиздер болот. Анткени бул эжекебиз мына жаңыдан ушундай эл алдына кадам таштап, ырдап талантын көргөзөйүн деп атат. Ушул эфир аркылуу биринчи талантын сиздер баамдап байкап көрүңүздөр. Bildirmedi
Мына урматтуу биздин көрүүчүлөр, өзүңүздөр көрдүңүздөр да. Эми бул жөнүндө дагы эфирдин жүрүшүндө эжеке менен сурап турам. Сиз жана айттыңыз го, ушундай жамакчылар, үйдө ырчылар бар деп. Бирок өзүңүздүн комуз чертмегиңиз барбы, же ыр жазмайыңыз барбы? Мен өзүм мындай аспаптарда ойногонду билбейм, бирок кичинеден ырларды жазып жүрчүмүн да. Ошол эки талантым бар бир аздан. Эмне деген ыр жазгансыз? Эми ырлардын баары эсимде калбады, бирок мындай жазып жүрөм да. Анан бир ырым бар, мындай эне жөнүндө. Эне жөнүндө жазган. Эне жөнүндө жазган. Ошондо канча жыл мурда жазгансыз? Муну ошо мектепте окуп жүргөн жерде жазгам да, ошол эки эле эсимде калыптыр болчу. Өзүңүзгө жаккан саптары болсо деле. Эң биринчи апа деп тилим чыккан, эң биринчи энемден ырын уккам. Бул жашоодо эне сыйлап, эне урматтап, ар дайым энем менен бийик учсам. Ошол эки жери эсимде калды. Сонун жакшы темада жазылган экен. Балким биздин ошол оончулар бар азыр, көптөгөн аранжировщиктер бар, композиторлор бар. Алар менен байланышып, өзүңүздүн ырыңызга оон чыгартып көрөйүн деген ой болдубу? Мен өзүмдүкүн ойлоп отурум, бирок атамдын жазган ыры бар да, ошол эки ырлары бар, бизге арнап жазган ырлары, апабызга арнап жазган ырлары бар да. Ошол экинин бир ырына мындай ошо оон жаздыртып, андан аркы неме ырын ырдап жүрсөмбү деген ой тилегим бар. Азыр көптөгөн ырчылар, мурда көбүнчө мырзалар оон чыгарчу да. Азыр болсо ырчы кыздар көптөгөноондорду чыгарып атышат. Өзлөрү керек болсо ошол сөзүн дагы, оонун дагы автор болуп чыгып атышат. Сизде мындай оончулук касиет кандай экен? Текшерип көрдүңүзбү өзүңүздү бир сынап? Оон чыгаруу жөнүндө сынап көрө элекмин. Андай неме кылган жөнүм жок да. Андайга баргыңыз келбейт го дейм. Андайды ойлоно элекке окшойт. Балким жана сиз айткандай, ошол мурдатан аккан арыктан суу агат деп коет го. Мурдатан келаткан балким ошо аталар, апалардан оончулар жок беле? Оончулардан деле жок. Жөн гана ошо өздөрүнүн эле баягы кара сөздөрүндө жазылган ырларын баягы өз башка обондорго салып ырдап жүрчү да, ошо апабыз ырдачу, анан өзүмдүн атам ырдап жүрөт ошентипчи. Анан дагы бир сиңдим баары ошол эки болсо ыр жазат, ал дагы. Алар деле ошентип башка обондорго салып ырдап жүрүшөт. Мындай оон жазабыз деген ой келбептир. Ошо кийинчерээк ойлонуп жүрөм, ошо чынында ошо бир неме кылсакпы, кандай болот депчи. Өзүбүздүн ушунча көп ырларды оонсуз болуп калабы, мындай жөн эле кара сөз түрүндө калып калабы деген ойдо жүрөм. Азыр мындай сонун ырчылар чыгып атат да бизде. Ошондой эле көптөн бери келаткан атактуу биздин агаларыбыз бар, аталарыбыз бар. Канча деген мындай залкарлар, канча деген сонун ырчылар өткөн да. Азыр деле ырдап жүрүшкөндөр бар. Ошолордун арасынан мисалы үчүн ошо баамда сизге жаккан, ушул ырчы мага жагат деп мындай баалаган ырчыларыңыз барбы? Гүлнур Сатылганованы баалап келем. Анан могу Каникейди баалайм. Гүлжигит Сатыбековду, ушул экилердин ырлары мага мындай жакыныраак сезилет да. Обондору, мындай сөзү ырдап атканда сөздөрүнүн даана уккулуктуу болгондору, ушуларды баалайм. Негизи өзүңүзгө атайын мисалы үчүн бир ырчыны бала кезден туурагандар бар да. Мен ушул ырчыдай болом дегенчи. Ошондойлор бар беле? Мен бала кезде Саламат Садыкованын ырларын көп ырдачумун да, баягы кароо сынактар болуп, неткенде кыргыз жери жөнүндө, ошондой бала жөнүндө ырдаган ырларын ар кандай сценарийлер, спектакльдерди койчубуз да, ошол экилерде ырдап калчубуз да, Канике Эралиева экөөнүн ырларынчы. Анан ойлоп койчумун, Саламат Садыкованын ырлары мага мындай көбүрөөк жаккандай сезиле берчү да, ошо кичик кезимдечи. Анан ошол экинин ырларын көбүрөөк ырдачумун. Мисалы кайсыларын? Мисалы жанакы кыргыз жери деген ырын ырдап жүрчүмүн. Балким ошо жандуу биздин көрүүчүлөргө бир куплет ырдап бере аласызбы? Ошо Саламат эжесинин ырын ырдап берейин. Ала тоо ак калпагын кийген кезде, аскасы көк асманга тийген кезде, мен дагы жолго чыгам таңды тоосо, кучактап ой кырларын нурга кошо.
сонун сонун үнүңүз бар экен. Сиз азыр ошондо бир гана эстрада менен ырдайсыз. ооба. Жанакындай оркестрларга же болбосо аккордеон, комуз коштогон жерлерге барып ырдап көрдүңүзбү? Ооба, ырдап көргөм. Тиги аккордеон менен, анан комуз менен коштогон ырларды. Ал жактан өзүңүздү кандай сездиңиз? Ал жактан өзүмдү эң эркин сезем, себеби баягы өзүңдүн голосуңа жарашат, ээрчип кетишет да аккордеон эмелерчи, ошол экиге мындай эркин сезип, батты алып кете алам да ал. Андай ырдаганда. Азыркы жаш ырчылардан барбы баалаганыңыз? Азыркы жаш ырчылардан Гүлназ Чыныбек кызы Шүрекин ырлары жагып келет. Мындай жакшы укулуктуу ырдайт. Башкаларын айта албайм, ошо Гүлназды. Бул чыгармачылыкка киришип аткандан кийин да, азыр эми бул эфир аркылуу деле сизди көрүп калган бирден обончулар чыгат, ырчылар чыгат, көптөгөн баягы атактуу инсандар чыгып калышы мүмкүн. Жакшы ырдайт экенсиз. Анан ушул менин ушундай ырым бар эле, ушундай обонум бар эле, анан иштешели деп чыккандар болсо кандай карайсыз? Көрүп көрмөкмүн да ырларынчы, балким өзүмө жагып калса ырдамакмын. Чыгармачылыкка киргенден корккон жоксузбу? Жок, корккон деле жерим жок. Өзүңүзгө ишенесизби? Мен ушул жашка келип, эми азыр баштадым. Эми ошондо мен өзүмдү дагы мындай эл алдында көргөзө алам деген. Ишенем, буюрса деп ойлой берем. Ошо мен өзүмдүн деле ошо атам карындашы, эжем деле мындай шайыр апаларда ырдап келатканына аз эле убакыт болду. Ал деле чогулуп, туугандар чогулуп калганда биздин үйдө баардыгыбыз ырдачубуз да. Чоң атам менен чоң апам жамак чолчу деп атпайбы, анан чоң атам комуз чертип берчү, анан ошентип эле анан дагы бир тайкебиз аккордеон чертчү, ошо эркинтип баягы үй бүлөнүн ичинде көп шаан шөкөт болуп баягы ырдап кетчүбүз да, бирибизден калбайчы. Анан чоң атам айтчу да, өзүңөрдүн өнөрүңөр болсо эч качан жашырбагыла, ырдагыла депчи. Бизге даже келген келиндерден бери бүт баары тең ырдашчу да. Анан ошол эжем ырдагандан кийин ойлоп койдум, ошондой талант кары жашка карабайлы ырдай берсе болот экен, талант көрсөтүш керек экен деп ойлоп койдум да. Ошол эжем ырдап келет, учурда ырдап жүрөт да. Шайыр апаларга кошулуп. Шайыр апаларга ошондо ошол эжекеңиздин жолун жолдоп сиз дагы ошо шайыр апаларга кошуласызбы же өзүңүз эле ырдайсызбы? Жок, өзүмчө эле ырдасамбы дейм да. Баягы ал жакта шайыр апаларда баягы кичине баягы апалар өздөрүнө ылайыктуу ырлардан ырдашат да. Анан мен мындай кичине жаш өзүмдү баягы улуу адамдардын катарына кошкум келбей кетет да. Баягы өзүң канчага чыксаң деле баягы жаш сезе бересиң го. Ошол сыяктуу баягы жаштардын арасында дагы ырларды ырдасамбы деген оюм бар да. Ушундай өзүңүздүн айтканыңыз боюнча ушундай таланттуу үй бүлөнүн небереси, чөбөрөсү экенсиз да. Ал ошол таланттуу үй бүлө Кыргызстандын кайсыл жеринде төрөлүп чоңоюшкан? Нарын областынын Ат Баш районуна караштуу Кызыл Туу деген айылда. Учурда ошол айылда эле турушат. Чоң атам, чоң апам көзү өтүп кеткен, бирок бир туугандарыбыз ошол айылда турушат. Ат башынын Кызыл Туу деген айылында. Кызыл Туу деген айылында. Ал жактан дагы көптөгөн таланттар чыккан. Көптөгөн таланттуу инсандар чыккан. Эми буюрса дагы бир ошо катарга Назгүл деген ысым менен жаңы ат кошулуп аткан экен. Буюрса балким келечекте сиз өзүңүз айткандай жанакындай ийгиликтерге, мыкты кызматкерлерге, ушундайларга жетишип калат болушуңуз керек. Өзүңүз айткандай азыр жашсыз да. Ат башылык туугандар бар. Ал жактан балким ой бул мындай талант чыгып аткандан кийин биздин кызыбыз экен, биздин момундай жакшы кээ бирөөнүн ушундай катып жүргөн, сактап жүргөн, сандыкка салып жүргөн ырлары бар болот. Алар ырларын алып келиши мүмкүн. Сиз мындай укканыма караганда көп ырчылар ырдаган ырларды ырдайт экенсиз. Бирок ошондой эле азыр деле канча деген ырчылар, канча деген жаштар эски ырларды жаңы аранжовка, шөкөттөө менен, кооздоо менен бирок популярдуулукка жетип атат да. Сиздин ырларыңыз болсо бирөөнүн ырдаган ырына
ошо жасалган аранжировкасына даярына азыр ошондой менен баштап аткан экенсиз да. Авторлор менен мындай келишим түзүп мен ырдай берсем болобу деген сурамжылоо болду беле? Жок, боло элек, пока баягы өзүмдү бир аз байкап көрөйүн деп атам да, эгер ошо дагы мындай улантылып дагы жакшы болуп кетсе, суроого туура келет. Кайрылууга. Өзүңүз мындай аранжировка жасатып ырдап көрөйүн деп атасызбы? Ооба, ошентип ойлойм. Мен деле ошо эски ырлардан ошо мындай жакшы заманбап кылып, мындай неме кылып ырдап көрсөмбү деген оюм бар чындыгында. Буга чейин ал жөнүндө ойлонгон эмессиз да? Буга чейин көп деле кээде бир ойлонуп койчумун, бирок мындай чындап киришкен эмесмин да. Мындай эмне деп мындай ырдап атканда чын эле ушуга башка олоң мындай бир аз баягы мурунку ырлар жай темпте, анан баягы аккордеон комуз менен ырдалган ырлар да ушул экини мындай эстрадага салып ырдаса балким мындай жан башкачараак болуп, жандуураак болуп, учурдун талабына ылайыктуу болуп, мындай элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болуп кетеби деген ой болуп кетет да кээде. Мен сизди коркуткандай болбойм. Азыр ырчылар көп, чынында эле. Бизге дагы эфирге Кудайдын куттуу күнү ырчылар келип турушат. Жанакындай акындар, көпчүлүктөр келип турушат да. Анан мен ырым бар эле деп айтып турат. Аларга мисалы ушундай жакшы ырдаган эже бар экен деп айтып турабыз биз дагы. Бирок ошончо ырчылардын арасынан коркпой эле мындай суурулуп чыгам деген оюңуз барбы? Мен дагы чыга алам, жетем деген. Балким. Ушуну ойлоп коем мен, бирок билбейм эми. Сиздин өзүңүздүн максат өтө мындай элге жакшы болуп, жарык эткен жылдыз болуп чыгайын деген көп ой жок эмеспи? Ошондой ой бар эми. Бир аз үн бар болуп, анан бир аз талант болсо чыгып ырдаса болот деп ойлойм. Үнүңүзгө ишенесиз, өзүңүзгө ишенесиз. Атайын билим алган жагынан ырчылык болду эле? Жок, ырчылык жагынан билим алган жерим жок. Өзүм кесибим мугалим. Анан ошол эки башталгыч класстарга мугалим болуп иштегем. Азыр убактылуу иштебей эле турам да. Ошол эки кезде баягы балдарды ар кандай кароо сынактарга катыштырасың да. Ошондо бирөөнүн жардамысы жок эле, өзүм эле бардыгын тең өзүм эле уюштуруп, өзүм эле кылып берчүмүн да. Анан ошол экинен ойлонуп коем, өзүм деле ырдасам болгудай депчи кээде. Сизде анда продюсерга мындай муктаж эмес экенсиз да. Мени чыгарып койсо, же болбосо ушундай эл алдында мындай кылса деп өзүңүз даярдап, өзүңүз продюсер болуп алат экенсиз. Болгону байкемди жаныңызга жете эле алышыңыз керек экен. Рахмат. Атайын убактыңызды да бөлүп келдиңиз. Мен да сизди көп кыйнабайм. Биринчи эфирге келип аткандан кийин азыр биздин жалпы көрүүчүлөргө айтам, ушундай жаңы ысым, жаңы жүз, жаңы жумурай журт көрүп турсаңыздар, Назгүл айым биздин эфирде мындан ары жалпы талантын сиздерге көргөзүп, сиздер менен мына мондай жаңыр жаздым деп эфирлерге келип бөлүшүп турат. Ар бирөөнө сиздер комментарий калтырып, азыркы биздин жаңы сөз менен айткандай лайк дегенден басып коюп турсаңыздар, бул эжекен бир жылга жетип жетпейби, балким Кудай бак берип койсо аз эле убакыттын ичинде ушундай популярдуулукка ээ болуп калышы ыктымал. Биринчиден жумурай журт, жалпы кыргыз эли сиздердин колдооңуздар. Азыр болсо Назгүл эжемдин дагы бир жакшы ырын угалы. Мен сиздер менен коштошом. Кайрадан көрүшкөнгө чейин баарыңыздарга амандык тилейм. Сак саламаттуу болуңуздар.
Артыдан тапка